Мындан 3 жыл мурда Супер ТВ телеканалы Бишкектин четиндеги таштанды таштоочу жайдын айланасында жашаган Жанар Бүбү Кийикбаева менен апасы Мээрим Бүбү Осмонованын тагдырын тарткан. Анда эне бала үй ордуна кадимки соода кылууга арналган күркөнү үй кылып жашаарын айтып беришкен. Видеону ошол кезде 300 миңден ашуун көрүүчү көрүп, коомчулуктан акча топтолуп, каармандарыбыз мына мындай үйлүү болуп сүйүнчүсү менен бөлүшкөн болчу. Каарманыбыз бүгүнкү күнү дал ошол үйү мыйзамсыз деп табылып, сүрдүрүлүп калганын айтып берди. Мындай жол менен бул аймакта дагы 16 үй сүрдүрүлгөн. Алтын Казык жаңы конушунун Өлөбөй көчөсүнүн 41-үйүндө жашачумун. 15 май күнү келип туруп биздин үйүбүздү сүрүп салды. Bir gün 2 gün koya turgula desek dağı bolbay sürüp ушундай bir жерге алып келип койду. Техника беришти, бирок үлгүргөнүбүз үйлөрүбүздүн чыгарып келдик. Үлгүрбөгөнүбүз кош жерде эле кыйрап сындырып неме кылып коюшту. Сүрүп салышты. Силерге айтканбы бир ай мурун ошол мэрияданбы, акимденби мындай сүрдүрөбүз? Bir ай мурда айткан эмес. Bir 10 gün 15 күндө эле болгон. Sürülöt, anda da mıntıp aytkan emez. 15 günü geldi, bizim aytkan oyubuzga koybay süre başladı da, ızı çuğulu öyle. Ошол үйлөрдүн документ маселеси кандай эле? Документи, эгерде неме болгондо бизге тек паспорт берген. Тек паспорт берген, сууну чыгарганбыз, светибиз бар. Тек паспорт чыкканда сүйүнгөнбүз. Бизге жакшы оңолуп неметип калды деп. Ошого карабай сүрүп салды. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Азыр бул алачыкта жашап атасыз, муну өзүңөр курдуңар да? Бул алачыкты өзүбүз келип туруп куруп, мына 1 ай болду, 1 айдан бери ушу жерде жашап атабыз. Бул жерлерге өздөрү атайын көчүрүп келишти да, ушул жака жашагалады. Техника беришти. Техника берип туруп көчүрүп келишти. Ошол боюнча мына 1 ай болду, 1 айдан бери бир адам келип кабар да алган жок, эмне кыласыңар деп сураган да жок. Эже, сиз дагы ошол үйү түртүлгөндөрдүн бири экенсиз. Сиздин үй кайсы жерде жайгашкан? Менин үйүм ошо Өлөбөй көчөнүн 53-үйдөмүн. Мен үйүмдү алганга үлгүргөн жокмун. Баарын сүрүп салды, жараксыз кылып таштады. Строй материалдын баарын. Араңыл ушул жерге көчүп келдик. Бизге строй материалдан беребиз, акчалай беребиз деп обещать этип чыгарган. 1 ай болду, 1 айдан бери бир да адам жок. Обещать эткендер деле жок, строй материал деле жок, эчтеке жок. Тамурганга биздин каражатыбыз жок, отурабыз ушул экөөбүз үчүнтип. Ошол Үйдү сүрдүрүп атканда оокаттардан бери калып калды ошол жерде. Оокатты ат чыккандан кийин эле үйдүн мындай эмелерин, материалдарын алганга жетиштирбей эле сүрүп салды да. Оокаттары чыкканда. Бул жерде дагы кичине митамыраак, тажалыраактар бүтүн чыгарып келишти ана тигинтип. Биздики меники мисалы үчүн иш-балага жарабай калды да. Анан квартирага чыккыла, минткиле анткиле деп бизди алдап салдап сооротуп 15 миңден акча беришет, бизге кемеликке квартира берейин деп туруп 17 үйдө. Анан айла жок, ушинтип келип мынантип капа куруп отурабыз. Чоңдорго барып кайрылсак, мен акимиятка бардык, прокуратурага бардык, бардык эле жерге бардык. Мына азыр келди, мына тартып бергиле, мынакей катта. Низамсыз дейт. Низам бир эле карапайым элге чыгып калганбы? Бул жерде акчасы көптөр, бир көчө баары алынат деген. Бир көчө баарын алган жок. Жалаң эле байлар, бизнесмендердин үйлөрү калды. Ошол жерден санап алып, баягы аксак тексек касал койлорду бөлгөндө эле 17 үйдү бөлүп эле сүрүп койду. Эмнеге сүрдүңөр десек, силер эптеп, анан колубузда акчабыз жок, эптеп чабылекедей кылып салабыз да. Байлардын, кычыраган үйлөрдүн мына кварталныйды мен эме айтам. Кварталныйдын бүт жакшы зыңкый жашагандардын үйлөрү турат, мен көрсөт десе көрсөтөм берем. Ошо бир көчө баары алынат деген. Биз тек паспорт алганга чейин ондой сөз чыккан эмес. Биз тек паспорт алдык, алгандан кийин ушу калп айтпасам былтыр күздөн баштап ушуну чукулай башташты. Эгерде өкмөткө керек болсо, бардык нерсе законный десе, ошону бизге тек паспорт бербей коюш керек беле? Бизге үй сал дебеш керек беле? Мына жерде кварталныйлар баарды айлык бүттү, сале бергиле, көбөйө бергиле деген, биз салып көбөйүп кеттик. Дегенде биз 6-7 үй бар болчубуз. Ал жерде сүрүлүп кетпесин. Мен мисалы үчүн
квартираны да сурагам. Ай, мунун кийин низамсыз болуп сүрүп салбайбы десем, сала бериңер же комиссия төлөнүп берет деген. Комиссияны төлөп берген деп бир айтышат. Бербейт деп бир айтышат. Билбейм. Бизге акчалык комиссиясын берсе деле эптеп бир бала кылып атат. Же одон жок, же будан жок, ушинтип айдай талада отурабыз. Мындан улам Осмонова кызы, неберелери менен ошол эле көчөдөгү дагы бир мыйзамсыз аймакта баш калкалоодо. Алар минтип дубалы жок, шыбы жок жерде күн кечирет. Каарманыбыз жарыгы, суусу жок баш калкалоочу жай менен тааныштырды. Мына биздин көрүп атасыңар, мынантип чиркейге таланды болуп, эптеп-септеп, мынантип жыгачтардан өзүбүз курдуруп алдык. Муну дагы 2000 төлөп туруп курдурдум. Мен жалгыз бой энемин. Мага жардам берген эч ким жок. Кече көчүп келгенде дагы өзүм эптеп, мына 2 күн дегенде өзүмө келдим. Ооруп. Ушул үйдө дагы утур ар кимисине салдыртып келей, салып берип койгулачы, мен талада калдым деп атып туруп салдырттым. Ошо свет болсо элдер 2,5 улатып атышат. Мен 2,5 миң акчам да жок. Азыр ишенсеңер мен нанга зорго мына ушу свалкага барып туруп нанга иштеп келем. Кызым да нанга иштеп келет. Тапкан акчабыз экөөбүздүкү биригип туруп 1000 сом чыгат, чыкса. Чыкпаса жок, мына ысыкта бара да албайтам. Давлениям да көтөрүлүп. Мен жашоом ушул. Свет да жок. Свет жок, светти тарттырайын десем 2,5 миң акча төлөйсүң деп атат. Сууну какталып келет. Сууну болсо токтоп калат. Мына жер мурда агрот болгон экен. Bir gün çıkarışat, bir gün öçürüp koyuşat. Giyde çıkpay da kalat. Her жерден таш içeriz. Эми мына азыр жай болуп атат, анан мына бат эле көз ачып жумганча эле күз келет, кыш келет, анан кандай кыла алып атасыңар? Үйдү кандай алып саласыңар? Мына эми өздөрү көчүрүп келгенге 1 ай болду. 1 айдан бери биздин да барбаган жерибиз калган жок. Эмне кылалы? Биздин үнүбүз эч кимге жетпей атат. Чындыгында бизди ойлогон деле адам жок. Келебиз, жатабыз ушу жерди карап, таланы карап эле отурабыз. Чиркей болсо талайт, түнү жата албайбыз, тырманып, ушинтип тиргелигибиз өтүп атат. Эже мына үйдө свет жок болсо, анан тамак аш, чайды кантип кайнатып, кантип тамак жасап ичип атасыздар? Кечке чейин эптеп мынантип очок жасап алгам мына. Кыштан коюп туруп, ушу жерге пиширип, тамагымды пиширип алып, даярдап алам. Светке чейин, кечке чейинки даярдап алам. Караңгы түшкө чейин даярдап коем. Анан ичип жеп жатабыз. Ушу балдарым деле ошого көнүп калышты. Чайнек ушул эле чайнекке. Чайнек ушуга кайнатам. Өткөндө мен көчкөндө көп буюмдарым көмүлүп кетти немеде. Бузулган жерде. Сиздин реакцияңыз кандай болду? Кандай? Сүрдүрүп атканда мен давлениям көтөрүлүп, вообще неме болбой калдым. Тигини жардам бер, муну жардам бер, кое тургула деп кыйкырып, ага айтып, буга айтып атып туруп, мен өтө немеде калдым, стресске түшүп. Жардам берген эч ким болгон жок. Жалгыз бойдуку өтө жаман экен. Же эркең болсо дагы келе мынаны көтөрүшүп койгула, мынантип келе дейт элем. Ыйлап атып көчтүм, анан эмне кылам? Ушинтип чай кайнатып, төртөөбүз жашап атабыз. Балдарыма чай кайнатып, термоздарга демдеп алабыз. Жарым 30 мүнөттө кайнайт го. 1 литр. 2 жолу кайнатып алам. Чоң чайнектерибизди кече трактор неме үйдү сүргөндө калыптыр. Мээрим бүбү Осмонова баш калкалоочу жайына жакын жайгашкан таштанды таштоочу жайдан желим бөтөл көтөрүп келип жан багат. Күндүн катуу ысыгында түнкүсүн иштеп жатканын айткан ал сөзүн улады. Биз өзү эксме менен иштейбиз. Кызым күндүзү мына таштанды таласына барып баклажка теребиз. Баклажка менен тиргилик кылабыз. Кечке иштеп келет ал. А мен күндүзү ысыкта чыга албагандыгым үчүн түнү чыгам. Түнү 1-2 саат иштеп келем кайра. Ошентип тиргилик кылып атабыз. Башка иш жок. Бизде кызым болсо 2-топто окумайт, жумушка албайт. Мен болсо пенсиядамын. Мен да жумушка албайт. Неберелериңиз мектепке барып атабы? Неберелерим мектепке барып атат.
Айла жок баргызып бүтүрүп азыр мына окуусу жабылды. Бул жерде маршрут менен барып бир неберем Дордой немеде окуйт. 46 мектепте окуйт. Бирөөсү болсо Калсурдон мектебинде окуйт. Эки неберем. Азыр окуулар жабылды. Ошондо журналист Супертилөнүн кыздары келип тартылгандан кийин биз жакшы үйлүү болгонбуз. Үйүбүздү сүйүнүп элдер, кайрымдуу элдер салып берген эле. Анан ошо жашап атканыбыздан кийин ушинтип бузуп салды да. Азыр деген ал убакта квартирада жашап жүргөнүбүздө алар ошондуп жардам берип салышкан да, салып беришкен эле. Эми азыр жөндөн жөн эле келип ушинтип үйүбүздү бузуп салып отурабыз. Билбейм кандай кылып жашаганды деле. Өзүмө деле түшүнбөй калдым. Азыр ден соолугум мурдактай эмес. Давлениям кете 180ге чейин чыгып кетет. Өзүм дагы ушул үйдүн эмесинен оорукчан болуп калдым азыр. Ал убакта кичине жашыраак элем, ошо кызыма эптеп салдыртып бергем. Азыр салдыртканга эмес, өзүм зорго жашап келатам. Мен жардам сурасам деле салып бербей билбейм эми кандай. Өкмөттөн жардам сурасак деле жардам береби бербейби аларга. Алар ушул убакка чейин мына бир айдан бери бизди көчүп келгенден бери кабар алып кантип атасыңар деп сураган да жок. Даже мынакей азыр светти улатайын десем, светти 2,5 миң төлөйсүң, анан улап берем деп улап бербей атышат. Ал жакта бүт светтерибиз бардыгы бар эле. Суубузда, жаныбызда чыгарып алган эле 10 миң сууга төлөп, светке 10 миң төлөп, тек паспортко 10 миң төлөп туруп анан кийин алган элек. Үйү сүрдүрүлгөндөрдүн бири Шекеркан Салиева же үйсүз, же жерсиз, же башка жактан ижара төлөп жашаганы, каражаты да жок калганын айтат. Биздин жашоо ушул, мына кошуна мокшол ушинтип балаган куруп отурабыз. Мына таштарды таштабай, үмүт да эми эптеп 1-2 комнат үй салып алсакпы деп таштан өйдө ташып келдик. Бир 10 чакты тоогум бар. Эми эти жок, аштан өлмөк белек, жумурткасы эми жеп турайлы деп тоокторуму алып келдим. Жашоо ушул, жардам берген киши жок. Кыш деле, күз деле. Эми кыш, мына кыш деген кыш келатат. 2 айдан суук түшсө кантебиз? Өткөндө бизди сүрүп салганда ошо жерге келгенде суук болчу. Үшүп, титиреп, ушуну зорго курдук. Муну канча күндө курдуңуздар эже? 3 күндө курдук. 3 күн мына жерде баягы журтта калгыр дегенде журтта калдык бузала болуп. 3 күндө муну? 3 күн менен эле. Мына андай эле тактай ушу сүрүп салгандан кийин мынандай сынган пыңгандар менен эптеп өпөйтүп чөчөйтүп квартплатка деп 15 миң акча берген, жана эмтусу, эмнеси. Анан ошого шипир алып, мындан бизге шипирлер да жарабай калды да. Сүрүп салды отпай. Кайсы окаттарыңыз дагы? Үйдөгү окатты алып чыкканбыз. Анан жалган нерер эшикке алып чыктык эле, анан үйдүн үстүн буз кыла деп атканда эле мен мынаныкына кеттим эле. Кино тартып келе калайын деп телефон алып келсем сүрүп коюптур түптөз кылып. Ошо кызым. Көрсөңөр ушул, көргөнүңүз ушул. Ушул жакка бир келип биздин акыбалыбызды көрүп карап койсоңор болот да. Иштеген свалкабызда каша. 2 күнүн биринде милиция биз эмне урук кылдык беле же өкмөттүн мүлкүн урдадыкпы? Эмне үчүн ушундай бизди ыйлата бересиңер босала кылып эле? Келип карап берсең эле мен сенден суранам, Садыр. Келип биздин жашообузду көрүп болсо боло тургандай кылгыла. Болбосо биротула бизди сүрүп эле көмүп салгылачы. Кичине болсо да кыргыз азаяйлы. Же кыргызды түгөтө албай атасыңарбы? Чалкайып жашайсыңар. Мына мен кече жакындан бери ошо чоңдордун мусорун тазалап иштеп атам мен шаарда. Жашоо керек экен, акча керек экен, жашагым келет экен. Бул аймактагы үйлөр эмне себептен сүрдүрүлгөнүн сурап, Бишкектин 1-Май районунун акимчилигине кайрылып мындай жооп алдык. Саламатсыңарбы, дагы бир жолу санитарный полигон боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Полигондун зонасынын ичине 21 мыйзамсыз үй түшкөн да. Бул 17си баягы дуалдары туруп чатыр жабылган, калгандары фундаменттер болчу. Биз аларга санитарный полигондун чегин тосоордун алдында уведомление берилген. Үйлөрдү бошоткула деп, алар өз каалоосу менен көчүп кетишкен. Жанагы полигон техникасы менен түртүлүп тазаланды ал жер. Ал жерге азыр эчтеке салынбайт. Ал жер полигондун зонасынын ичине гана кирет.
охранный зонасына. Көчүп кеткен кишилерге, үйүн бузуп көчүп кеткен кишилерге Бишкекский санитарный полигон тарабынан техника бөлүнүп берилди, ошондо жүктөшкөнгө жардам берилди. Ошентип көчүп кетишти. Бишкек шаар тарабынан жана 1-Май район тарабынан аларга эч кандай жер бөлүнүп берилген жок. Себеби алар өзлөрү турган жери мыйзамсыз турган болчу башынан эле. Жергиликтүү тургундардын айтымында сүрдүрүлгөн үйлөрдүн ордуна таштандыны кайра иштетип чыгуучу завод курулат. Бирок бул маалыматты мэрия тастыктаган жок.